Белек бар, андан улуу белек жок. Ошол белекти талапкерлерге гана берет экен. Кимде талап жок болсо, Алла айтат, биз эмне ага жармаштырып берейинби? Каалабасаң деле эмне сага жармаштырып коелу. Талабың барбы? Ошого бер. Талапка жараша бер. Ошон үчүн тууган ар бирибиздин жүрөгүбүздө жараткан Алланы таануу, маарифат талабы болуш керек. Алланын динин үйрөнүүгө талап болуш керек. Алланын өкүмдөрүн аткарганга талап болуш керек. Аллага жакындаганга талап болуш керек. Талабы барларга Алла Таалам сөзсүз берет. Бейталап, талапсыздарга Алла Таалам бербейт. Талап дагы ихлас менен болуш керек. Демек, алхамдулилля, мына ушу сабакка келгенибиз, сабак бергенибиз, сабак алганыбыз бул талаптын белгиси бул. Маани берип атабыз, жумуштан бошоп келип атабыз. Иштерибизди токтотуп келип атабыз. Алланын илими, Алла Тааланын динин алдыга коюп атабыз. Бул алхамдулилля жакшы көрүнүч, мактоого ылайыктуу. Бул мажлис илимди мажлиси, иманды мажлиси, акыйкаттын мажлиси, оңолуунун мажлиси. Ошон албетте ушул биздин талаптарыбыз ихлас менен коштолсун. Мааниси кандай? Алланын ыраазычылыгы үчүн сүйлөйлү, Алланын ыраазычылыгы үчүн угайлы. Алланын ыраазычылыгы үчүн сүйлөгөн укканыбызды амал кылайлы. Качан ушул болсо, Кудай кааласа Алла Таалам дүйнөбүздү дагы корголбойт. Ырпырабайт кытырып, ахирет дагы корголбойт. Эки дүйнөсүн Алла Субханаху ва Таала абад кылып берет. Ошон үчүн агайын мусулман бир туугандар, дайыма жүрөгүбүздөгү талап бол, Алладан талап сурайлы. Я Алла, мен жүрөгүмө имандын талабын бер, исламдын талабын бер, акыйкаттын талабын бер, бейиштин, ыраазычылыгыңдын талабын бер деп Алладан сурайлы бул. Алла Таалам суралганды жакшы көргөн зат. Алла суралганды жакшы көрөт. Сурабаганга ачуусу келет. Жараткан Алланын казынасы кең, толо, түгөнбөс, бүтпөс. Бардык нерсени өзүнүн казынасынан берет туугандар. Илимди дагы өзүнүн казынасынан берет. Хидаятты дагы, иманды дагы, акыйкатты бардыгын Алла Таала өзүнүн казынасынан берет. Нерселерди дагы, сыпаттарды дагы Алла өзүнүн казынасынан тартуулайт. Алланын казынасы түгөнбөйт. Ар бир нерсенин казыналары бар Алланын алдында. Бардык нерсенин казыналары Алла Тааланын алдында турат. Ошон үчүн иншалла эки дүйнөдө бизге пайдасы тие турган нерселерди Алладан сурайлы, эки дүйнөдө бизге зыян жете турган нерселерден Алладан пана тилейли. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам адам баласына бактылуу болуусуна дүние ахиретте эмне керек эч нерсени таштабай айтып кеткен. Адам баласы бактысыздыктан кутулуусу үчүн Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам дүние ахиретте эмне керек эч нерсесин таштабай айтып кеткен. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам алып келген дини бардык адамзатка, карасына дагы, агына дагы, чоңуна, кичине, жашына, карысына, араб эмесине, бардык адамзатка алып келген дин. Бардык доорго чейин жооп берет. Кыямат күнгө чейин жооп берет. Бардык доорго. Ушундай кереметтүү дин алып келген, ошо дин менен чогуу жашайын. Туугандар, динге жараша Алла бакыт берет. Биздин жашообузда канчалык дин болсо ошого жараша утурумдук, бул дүйнөнүн утурумдук бакыты, ахиретти түбөлүктүү бакыт динге жараша берет Алла. Дүйнөгө жараша сыноо берет, динге жараша бакыт берет Алла. Жакшы түшүнүп алышыбыз керек. Алла Таалам канча дүйнөнү көбөйтүп берсе сизге, ал бакыт үчүн эмес, ал сыноо үчүн. Алла Таалам алхамдулилля канча сизге дин берсе, эми ушуга бекем калыңыз. Ушуну бекем кармаңыз, колдон чыгарбаңыз, бул бакыт үчүн. Дүйнөнүн эле бул азыр, кыска эле дүйнөнүн бактысы, түбөлүктүү ахиреттин бактысы. Ошон үчүн иншалла дин деген эмне десе, дин деген Алла Таала жактырган жол.
иман, ислам, ихсанды камтыган, Алла Тааланын алхамдулилlah тарабынан берилген, тартууланган, макталган жашоонун туура өткөргөндүн жолу. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам аны чечмелеген. Алланын алдында бир гана ислам дин, акыйкат дин турган. Инна дина индаллахил ислам. Алла ачык Куранда баяндаган, шек күмөнсүз Алланын алдында чыныгы дин ислам. وَمَا يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Kim İslam dinden başka dinde karmana turgan bolsa, uğup alsın. Andan hiç kaçan kabul bolboyt. Jana al ahirette ziyan tartuvçulardan, kıyroğa uçuruculardan, baktısızlardan burada. İslam tınçlıktın dini. İslam amandıkты tartulagan din. İslam akikatты üretken din. Adiletlilikке çakırgan din. Tazalıkka, oңолууга, aruluğa, adamgerçilikке çakırgan din. İslam dini. Allah Taala'nın akırkı dini. Burmalangan emes. Burmalanbayt dagı. Eç kim burmala ayılbayt dagı. İslam dini kıyamat gününe çeyin kala turgan din. Hiç kaçan öçpöyt, hiç kaçan jok bolboyt, hiç kaçan eskirбейт, hiç kaçan burmalanbayt, bul жаңыlanbayt. Кандай пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам алып келсе, кыямат күнгө чейин ошол бойдон турат. Ошол пайгамбарыбыз түшүндүргөндөй, сахабалар түшүнгөндөй, биз ошону Алладан сурайлы. Я Алла, пайгамбарыбыз кандай түшүндүрсө, сахабалар кандай түшүнсө, бизге ошондой түшүнүп бергин. Ошондой ошолор амал кылгандай амал кылайлы деп турганда. Ошол алхамдулилlah эми бул дин өтө кенен чоң, ар тараптуу, бүт тармакты өзүнө камтыган. Ошонун бири Кур'ан-ы Каримди окуу. Ар бир учурларда окуунун касиеттери бар. Жүрөктү нурлай турган, кабырды нурлай турган, жашоону нурлай турган, Алла менен байланышты бекемдей турган. Макулбу? Жараткан Алла менен Алла субханаху ва таалага жакындай турган. Ошолордун бири өткөн сабакта айттык эле, Мүлк сүрөсүн окуу. Кечинде табарак уктагандан мурда Мүлк сүрөсүн окуп коюш керек. Пайгамбарыбыз күн баткандан кийин түндө Мүлк сүрөсүн окуйт эле. Жөн эле окубайт да. Пайгамбарыбыздын окуганы бизге сүннөт. Пайгамбарыбыздын айтканы дагы бизге сүннөт. Кылганы дагы бизге сүннөт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бизге багыт берип атат. Анын пайдасын айтып атат. Эртеби кечпи кабырга барасыңар, ошондо көрөсүң Мүлк сүрөсүнүн пайдасын. Ал кабырдын азабын токтотот дейт. Кабыр азабын сени токтотуп коет. Бу дүйнөдө зерикпе, ар балакат нерселерди окуй бербей, окуй турган нерсени оку. Мүлк сүрөсүн оку, мына. Окуй турган нерсе ошо. Адамдын аң сезимин бул. Дүйнөдө делечи, аң сезимин Алла субханаху ва таала ачат. Мүлк сүрөсү аркылуу ичинде кереметтүү аяттар бар. Кереметтүү чакырыктар бар. Мүлк сүрөсүнүн ичинде адам баласын акыйкатты тааный турган жараткан Алла субханаху ва тааланын дааваты бар. Жөнөкөй нерсе эмес тургандар. Бул ааламды ачат бул. Ошон үчүн бул дүйнөдө эле канча пайдасын аласың, кабырга эртеби кеч барбыр барабыз. Эч ким бияктан калып кетиши мүмкүн эмес. Барабыз, вот ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, бул кабырдын азабынан куткаруучу сүрө деген. Кимге керек эмес ушул? Кимибизге керек эмес? Ким барбайт кабырга? Атабызга керек болсо атабыз окусун, апабызга керек болсо апабыз окусун, аялыбызга керек болсо аялыбыз окусун, балабызга керек болсо балабыз окусун, кызыбызга керек болсо кызыбыз окусун. Эгерде сизге, мага, өзүбүзгө керек болсо, биз өзүбүз окуйт. Мага керек эмес десең, анда мейли өзүң. Бирок бул акыйкат, пайгамбарыбыз чынчыл, пайгамбарыбыз өмүрүндө жалган сүйлөгөн эмес. Пайгамбарыбыз адамзаттын мырзасы, адамзаттын эң билимдүүсү бизге айтып атат. Кур'анда 30 аяттан турган сүрө бар. Ал кабырдын азабынан куткарат. Куткаруучу деген дагы аты бар. Тосуучу деген дагы аты бар. Эмнеден тосот? Азаптан тосот. Азапты тосуп коет деген бардары бар. Мына ошол хадис, мынакей сахабалар буну өзүнүн доорунда маниа деп айтат эле.
Mania, bu сүренің аты Mania деп. Табарак сүресі деп қоямыз. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның берекелі хадисінде келеді, имам Хаким риуаят қылады, адам қабырға барғанда, ошо кишинин эки бут жагынан азап келет дегенде, ага айтат экен, сага бул жерде жол жок дейт. Бул киши Мүлк сүрөсүн окуп жүргөн. Иш жагынан, көкүрөк жагынан келет экен. Турнары дейт экен. Акыр баш жагынан келет экен. Турнары дейт экен. Андан кийин анан бул айтат экен, бул сүрө кабыр азабынан тосо турган сүрө. Бул сүрө Тауратта Суратул Мүлк деп аталат. Ким кайсы түнү окуса, собобу көп, жана ал тазаланат деген экен. Өтө жакшы иш кылган болот. Мүлк сүрөсүндө окуйду, соопту да өзүнчө аласыз. Жамандыктан сактоосу өзүнчө. Андан кийин бунун керемети дагы өзүнчө. Имам Тирмизи рахматуллахи алейхи келтирген риваятта бар, Ибн Аббас разияллаху анхумадан. Пайгамбардын сахабаларынын бири бир жерге барып, өзү палаткасын жайса, ал билбептир да, ал жерде бир кабыр бар экен, адамдын кабыры. Ошол жерге барып, ал кабырга барып, ошол жерде окуйт экен Мүлк сүрөсүн баштан аягына чейин. Анан кийин Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга келип айтып калды, я Расулаллах, мен ошо бир жерге барып, бир кишинин кабырынын үстүндө билбей эле палаткамы ошол жерде тигип алыпмын. Аны мен билген эмесмин. Анан Якыра Суратул Мүлк хата хатамаха, ол Мүлк сүрөсүн окуйт экен да, ая баштан аягына чейин. Пайгамбарыбыз айтты, хиял мания, хиял мунжия, тунжихи мин адабил кабр, ошого кабырдын азабы токтоп калган экен. Пайгамбарыбыз айткан экен, бул тыюучу, бул нажат берүүчү, куткаруучу адам баласын ким ошону окуса кабыр азабынан куткарат деген. Мына Мүлк сүрөсүнүн касиети ушундай туугандар. 30 эле аят бар, зерикпейли, жалкоолонбойлу. Эрк менен, жакшы ниет менен, киши тырышчактык көп. Бир жаттап алсаңыз проблема жок. Машина айдап баратып, үйгө чейин да окуп коесуз. Бир светофордон эки светофорго жеткенде окуп коесуз. Эч кандай кыйын эмес. Үйдө кечине дарат алып, даже жатып атканча эле окуп коесуз. Бирок иншалла амал кылайын. Амал кылайын. Савабу иза зунзилат ва кул я аyyuhal kafirun ва иза жа насруллах. Зилзила деген сүрө бар. Салман ибн Вардан Анас разияллаху анху риваят келтирет, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабалардын бирөөсүнө айткан экен. Хал тазавважта я фулан, эй фаланча, үйлөндүңбү десе, ал айтып, ла валлахи я Расулаллах, үйлөнгөн жок. Эмнеге? Вала индема атазавваж би. Үйлөнгөнгө менде эч нерсем жок. Үйлөнгөнгө да кичине бир нерсе болуш керек. Эч нерсем жок. Пайгамбарыбыз айтты, сенде кул хуаллаху ахад жокпу десе, ал айтты, бар. Пайгамбарыбыз айтты, бул 3төн 1 го Курандын. Сенде ида жа насруллахи вал фатх деген сүрө жокпу десе, бар. Бул 4төн рубул Кур'ан, Кур'андын 4төн 1 бул деди. Эмне сенде кул я аyyuhal kafirun жокпу деди, бар деди. Бул дагы рубул Кур'ан, Кур'андын 4төн 1 деди. Эмне сенде ида зулзилатил арду зилзалаха жокпу десе, бар деди. Бул да Пайгамбарыбыз айтты, рубул Кур'ан тазавваж. Бул Кур'андын 4төн 1 бөлүгү, ошого үйлөнсөң болот деди. Пайгамбарыбыздын доорунда өзү үйлөнгөнгө, махрга кичине буюм болуш керек да. Бизде 10 дирхам, аз дегенде 2000 сом болбосо, бизде үйлөнө албайт, биздин мазхаб боюнча. Исламдын башында Пайгамбарыбыз кээ бир учурларда, бул 10 дирхам кийин эме болду, ага чейин деле эгерде 10 дирхамы жок болбосо бизге хадистерде келет, бир шакек таап кел, темирден болсун, андайын дагы жокса Куранды жап окуй аласың, окуй алам. Ошого үйлөп коет Пайгамбарыбыз. Куранды ошо буга үйрөтөсүн депчи. Ибн Аббас разияллаху анху риваят бар, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, "Иза зулзилатил арду зилзалаха" деген сүрө бул та'дилу нисфал Кур'ан, Курандын жарымына тең болот деген. Кул хуаллаху ахад менен болбосо Курандын 3төн 1, кул я аyyuhal kafirun 4төн 1 дейт Тирмизиде. Мынакей тугандар. Алла субханаху ва таала мынандай улуу касиеттүү, машаалла, сүрөлөрдү коюп койгон. Мына ушуга биз амал кылышыбыз керек. Эми Ихлас сүрөсүн. Жана тай ушул
жазган китептерим менен алхамдулилlah ошону окуп берейин дедим. Ихлас сүрөлөрүнүн пайдалары. Ихлас сүрөлөрүнүн мисалы кандай пайдалары бар китептерде айтылган, кандай артыкчылыктары бар, кандай фазаилдери бар. Ихлас сүрөсүнүн фазилеттери. Ихлас сүрөсү касиеттүү сүрөлөрдөн. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям Ихлас сүрөсү Кур'андын 1/3 бөлүгү деп айткан. 1/3 бөлүгү. Кур'ан жалпысына ошонун 1/3 бөлүгү Ихлас. Абу Хурайра разыйаллаху анху риваят кылат, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям силер топтолгула, мен азыр силерге Кур'андын 1/3 бөлүгүн окуп берем деди. Соң сахабалар топтолушту. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям чыгып, Кул хуаллаху ахадты окуп берип кетти. Сахабалардын кээ-бирлерине албетте биз муну асмандан кабар келди деп билебиз. Мына ошол аны кайра алып кирип кетти дешти. Андан соң пайгамбарыбыз кайра чыгып, мен силерге азыр Кур'андын 1/3 бөлүгүн окуп берем деди эле, кабардар болгула. Албетте Ихлас сүрөсү Кур'андын 1/3 бөлүгүнө тете деп айтты Муслим жана Тирмизи. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям топтолуп тургула деп кайра үйүнө кирип кетип, анан чыгып туруп ушуну айтып атат. Кур'ан Ихлас сүрөсү 1/3 деди. Сахабалар сразу ойлоду, кирип кеткени вахий түштү. Алла Тааладан кабар келди, айтылды. Ким айтат? Алла Таала. Мына 1/3 деди. Абу Дарда разыйаллаху анху риваят кылат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сахабаларга силердин бирөөңөр бир түндө Кур'андын 1/3 окуп чыгууга алсыздык кылбайсыңарбы деди. Сахабалар бир түндө Кур'андын 1/3 окуп чыгууга кантип мүмкүн болсун дешти. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям аларга Кул хуаллаху ахад бул Кур'андын 1/3 тең деп айтты. Болсо Кур'андын 1/3 10 пара болот да. 10 параны бир түндө окуш адам кыйналат да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, Ихлас сүрөсүн окуп койсоң, Кур'андын 1/3 тең. Абу Саид Худри радыйаллаху анху риваят кылат, бир киши бирөөнү Кул хуаллаху ахадты кайра кайталап окуп жатканын укту. Таң атканда ал пайгамбарыбызга келип, ушул жөнүндө айтып, анын окуганы аз дегендей көрдү да. Пайгамбарыбыз ага, менин жаным анын колунда болгон затка ант Алла Таалага. Бул сүрө Кур'андын 1/3 барабар деди. Абу Дауд Насаи. Ихлас деле окуй берет экен да. Анан бул ойлоп калыптыр, бул эми башка сүрө билбейм, азыраак деп эсептеди да. Чоңураак сүрө окубайбы дегендейчи. Пайгамбарыбызга кабар жеткенде пайгамбарыбыз айтат, жөнөкөй деп ойлобо бул. Өзү 4 аяттан турганы менен Кур'андын 1/3 бөлүгүнө тең. Айша радыйаллаху анха энебиз риваят кылат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир кишини жамаатка амир кылып дайындап, Аллахтын жолуна жиберди. Ал киши шериктерине намазда Кур'ан окуп, Кул хуаллаху ахад менен бүтүрөт эле. Имамга чыгарып койсо эле, имамчылыкка чыгып эле, экинчи рекетин Кул хуаллаху ахад окуй берет экен да булчу. Дайыма. Кийин алар сапардан кайтышканда, ошол нерсени Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямга айтышты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мындай деди, сурагылачы, ал эмне үчүн ошондой кылат эле деди. Качан андан сурашканда, ал ушундай окуганымдын себеби ал мээримдүү Алла Тааланын сыпаттары жана мен аны окуганды жакшы көрөм деп жооп берди. Ихласта Алла Тааланын сыпаттары айтылды. Анан бул болсо ихласты мен ошону жакшы көрөм, ошон үчүн ушуну окугум келе берет дагы, кайра ушуну окуй берем деди да. Ихластычы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ага кабар берип койгула, Алла Таала дагы аны жакшы көрөт деп. Бул кандай ихласты жакшы көрүп атабы? Алланын сыпаттары бар деп айтып койгула деди пайгамбар ошол кишиге. Алла дагы аны жакшы көрөт деди. Муслим, Бухари. Бир риваятта пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ага сенин Ихлас сүрөсүн сүйгөнүң сени бейишке киргизди деп айткан экен. Демек, сүйүү өзүнчө, амал кылуу өзүнчө. Ошон үчүн Алланын Куранын жакшы көрөйлү. Мынакей, Ихлас сүрөнү жакшы көрүп койсоңуз, сиздин ушу сүйгөнүңүз сизди бейишке киргизет. Аллах. Чыныгы сүйүүнү Алладан сурайын. Я Алла, Курандын сүйүүсүн бер. Я Алла, өзүңдүн сүйүүңдү бер. Пайгамбарыбыздын сүйүүсүн бер. Бардык мусулмандардын сүйүүсүн бер.
өзгөчө ихластын сүйүүсүн бер. Алладан сурайын. Ихлас сүрөсүн окуу бейишке кирүүгө себеп. Абу Хурайра разияллаху анху риваят кылат. Мен пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам менен бирге келе жаткан элем. Соң пайгамбарыбыз бир кишинин Ихлас сүрөсүн окуп жатканын укту да, важип болду деди. Мен о Аллахтын элчиси, эмне важип болду деп сурадым. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям беш важип болду деп жооп берди. Абу Хурайра айтат, мен ошол кишиге барып, кушкабар айтып коюуну кааладым. Бирок пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам менен биргеликте эртең мененки тамактануу, колдон чыгып кетүүсүнөн корктум да ага барбай калдым. Кийин ал кишиге барсам, ал кетип калган экен. Имам Малик рахматуллахи алейх китебинде ошо зикир кылган экен. Бирок Абу Хурайра ошол жерге барып, дароо кишиге жолугуп, пайгамбарыбыз сага беш важип болду деп айтып койду деп сүйүнчүлөп коеюн деген. Бирок ошого барып келсин, как раз завтрак экен да, завтрак. Ошол пайгамбарыбыз менен завтрак жебей каламбы деп, пайгамбарыбыз менен завтрак жеп анан барайын деген, пайгамбарыбыз менен завтрак жеп барса тиги киши кетип калган экен. Түшүнүктүү болду? А так ошого пайгамбарыбыз важип болду деп айткан да. Абу Хурайра таң калып, не важип болду десе, беш важип болду дейт. Эмне окуганга? Ихлас сүрөсүн окуган. Эми кеп мындай да, кыргызча тамгасы менен эмес, орусча тамгасы менен эмес, арабча тамгасы менен ихласты жакшы окуганды үйрөнүп алайын. Мисалы, соматта со менен окулат. Чозула турган жерлери бар. Юлад дегенчи. Валам якул лаху куфуан ахад ха менен айтылат. Мындай кээ бир жерлерде бар, тажвидтин оңдоп алайды, толук мындай той сооптун толугун менен алайын да. Анас разияллаху анху риваят кылат, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ким түндөсү төшөккө оң жамбашы менен жатып, уктаганды ниет кылып, жана кул хуаллаху ахад. Мына мен китептердин аттарын айтып атам да. Анас разияллаху анху риваят болду. Тирмизи шариф хадис пайгамбарыбыздын китеби. Байхақи деген дагы машалла улуу имамдар ошо хадистерди алып келип, ошого канча деген кылымдан бери адамдар амал кылып келатат. 12 кылымдан бери. Кимге Алла тауфик берсе, ошол амал кылат да. Хотя бы иншалла күн сайын окуй албасак дагы анча-мынча уйку келбегенде окуп коелу. Жөн жата бербейт, туурабы? Машалла. Муаз ибн Анас радияллаху анху риваят кылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кимде ким кул хуаллаху ахадты 10 жолу окуса, Алла Таала ага бейиште бир кан сарай куруп берет деди. Умар разияллаху анху, о Аллахтын элчиси, эгерде ошондой болсо, биз аны көп айтабыз деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Алла соопту көбүрөөк жана жакшыраак берет деп айтты. Муну караңыз. 10 жолу айтса, кул хуаллаху ахад. Бейиште бир кан сарай таяр. 20 жол айтсаңыз 2 қан сарай, 100 жол айтсаңыз 10 қан сарай, 1000 жол айтсаңыз 100 қан сарай. Эми ал сиздики ал. Эң минимум 10 дон экен да. 10 жол окуп койдуңуз, Ихлас сүрөсүн. Светофорду күтүп отурасыз. Светофорду санама, Ихласты санап коюң буякта. Так эле жашты күйгөндөн кийин арканда сиңип алып кетип каласың. Тамаша, бирок алхамдулилlah бизде мүмкүнчүлүк бар да. Ошону алхамдулилlah 10 жолу окусаңыз, анакей бейиште бир кан сарай бар. Пайгамбарыбыз сөзүнө ишениңиз, якын кылыңыз, Алладан үмүт кылыңыз, окуңуз. Ушуну Умар разияллаху анху сөздү укканда, айтканда, андай болсо биз көп окуйбуз деди эле. Пайгамбарыбыз жооп берди. Алла көп окусаңар, Алла көп сабак берерге даяр. Канча көп окусаңар, ошончо Алла Таала сабак берер. Аллаху акбар кабира. Ихлас сүрөсүн окуу күнөөлөрдүн кечирилүүсүнө себеп дейт. Бул эми бейишке кирүүгө себеп болду эле. Эми күнөөлөрдүн кечирилүүсүнө себеп. Анас разияллаху анху риваят кылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кимде ким күн сайын кул хуаллаху ахадты 200 жолу окуса, ага 1500 савап жазылат, жана анын 50 жылдык күнөөсү кечирилет. Карыз эле болбосо. Деп айткан Тирмизи Байхақи. Кээ бир риваяттарда келет 100 жолу деп келет. Мен атайымдерде белгилей кеттим эле. Мынакей Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтканы мындай.
имам Термизи Анас разияллаху анху риwayat келтіреді, "Ман қара кулля яумин миата марратин" деп келеді. Мына ким күн сайын 100 жолы ихласты оқып қойса, кул хуаллаху ахадча, мухия анху дунубу 50 сана, 50 жылдық күнөөсү андан кечирилет. Қарыз эле болбосо. Қарыз эле. Ошон үчүн қарыз болбош керек да. Қарыз болбош керек. Илля айякун алейхи дайын дейт, бир қарыз эле болбосо. Ошон үчүн демек, қарыз болуп калса, сооптарды алганың менен, бирок мынанча күнөө кечирилбей. Ошон үчүн аракет кылышыбыз керек экен, карызды тез кутулуп берип коюп, окуп жүрө бер, соопту кыра бербей. Эртеге дүйнө и так эле жашообуз бүтүп атпайбы? Чи жашообуз көбөйүп атабы? Мынандай мүмкүнчүлүктөрдү качан табабыз аны? Акылдан кеткендеби? Ооруп калгандабы? Башыбызга проблема түшкөндөбү? Же совсем дүйнө менен коштошкондобу? Качан? Азыр мүмкүнчүлүк бар учурунда алхамдулилlah колдонуп калыш керек. Жөнөкөй эмес бул. Имам Термизи мынакей караңыз. 12 кылым мурда ушу хадистерди топ жазып кеткен бар. Алла. Бана 50 жылдык күнөөсү кечирилет деген ушул жерде айтылган да. Бирөө суроо берип калды эле, Ихлас сүрөсүн 100 жолу окуса 50 жылдык күнөөсү кечирилет. Кечирилет. Кайсы китептеки? Термизиде. Анас разияллаху анху. Ихлас сүрөсүн окуу жакырчылыкты кетирет дейт. İşenim gerek doğanlar, işenim gerek. Жүрөктө işenim gerek. Allah kaniyetli rızkı verет, sizden жакырчылык кетирет. Siz бирөөнүн алдында колуңузду эч качан сунбайсыз. Акча сурабайсыз. Allah sizди өзүнөн башкага жалдыратпайт, кор кылбайт, кар кылбайт, муктаж кылбайт. Ихлас сүрөсүндө Самат деген ат бар. Ага келебиз азыр. Я Самат деп жүрө бериңиз. Allah Taala alhamdulillah аулиялык эшикти ачат сизге. Аулиялык эшикти ачат деген. Чынчылдык эшикти ачат. Я Самат. Эрте менен багымдата 125 жол деп айтылды. Бул улуу аалымдардын тажрыйбаларынан бул хадис эмес. Ошо улуу аалымдардын кылым карыткан тажрыйбалары да бар туган. Кылым карыткан тажрыйбалары. Жөнөкөй нерсе эмес. Эске жөнөкөй нерсе айтып аткан жерим жок да болчу. Muhtaçsız деген, Allahu Samad degendi manisi muhtaçsız. Kimde kim ya Samad деп zikir kılsa, kajetteri бүтөт, иштери жеңилдейт, оңолот жана ийгилик табат. Бул ушул улуу аттын өзгөчөлүгү. Кажетиңиз бүтөт. Ya Samad деген ат. Иштери жеңилдейт Алла Таала. Ишиңизди жеңилдей кылып коет. Адамдар айлап бүтүргөндү сиз апталап бүтүргөндү күндөп бүтүргөндү сааттап бүтүрүп коесуз. Алла жеңилдетип коет. Ана ишиңиз оңолот деген, оңунан чыга баштайт экен. Жана ийгилик табат болчу. Алхамдулилlah. Ийгилик табат. Алымдарыбыз кимде ким күн сайын саардык учурда я Самат деп 125 жолу айтып жүрсө, ага чынчылдыктын жана оолиялыктын таасирлери ачыла баштайт деп айтышкан. Чынчылдыктан, алхамдулилlah, ушул Алла Тааланын атынын берекеси менен адам уже жалган сүйлөй албай калат экен. Жалган сүйлөйүнсө деле окшошпой калып калат. Билинип калып эле, өзү уялып калып, тартынып калып эле, өзүнөн өзү жашоосунан жалган кетет экен да, чынчылдыктын эшиги, оолиялыктын эшиги ачылат. Жөнөкөй нерсе эмес. Аллаху акбар. Ихлас сүрөсүнүн окуу жакырчылыкты кетирет. Жарир радыйаллаху анху риwayat кылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям kim үйүнө кирген учурда кул хуаллаху ахадты окуса, ошол үйдүн жана кошуналардын тургундарын жакырчылыгын кетирет дейт. Өзүнүкү эмес, кошуналар дагы нормально жашай баштайт экен. Ушунун берекеси менен. Биз ичи тар болбойлу. Меники кошунага зачем дебейли да. Кошуналар дагы машаалла бай жашасын, кембагал болбосун, көз каранды болбосун, кажети бүтсүн. Мусулман деген жакшылык каалаган кишини айтат, ичи тарды эмес да. Кимге канча берет Алла Таала? Бирок ага сизге эселетип берет. Мына жердеги айтып атканы, мына Табаранидин риwayatында бул. Табарани дейт. Бул да китептин аты. Имам Табарани жазып келтирген бул хадисти. Ким үйүнө киргенде кул хуаллаху ахад аягына чейин окуса да, Аллаху Самад, лам ялид ва лам юлад ва лам якун лаху куфуан ахад деп койгон болду. Сиздин үйүңүздөн плюс кошуналар канча тургундар бар,
ошолордон дагы жакынчылыкты кетирет деген. Жарир разияллаху риваят кылат, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ким тамак жээрде бисмиллахны айтууну унутуп калса, ал тамак жеп бүткөндөн кийин кул хуаллаху ахадты окуп койсун деген да. Эгерде өзү бисмиллахны унутпаш керек деген да. Тамак жегенден алдын бисмиллахны айтуу сүннөт. Сүннөт ал. Бисмиллахны айтканда өтө касиети көп. Бир учурда фарыз болуп калат, кой сойгондо бисмиллахны айтуу фарыз. Эшикти жапканда, ачканда, тамак жегенде бисмиллахны айтуу булар сүннөт. Эгерде кокусу унутуп калса, орто ченинде эске келип калса, пайгамбардын хадиси бар. Бисмиллахи аввалаху ва ахираху деш керек. Башында бисмиллахны айтыш керек. Бирок унутуп калдыңыз да. Анда ортосуна келип калганда бисмиллахи аввалаху ва ахираху деп коюш керек. Пайгамбарыбыз айткан саллаллаху алейхи ва саллям, ким бисмиллахны айтпаса, шайтан кошо тамак жейт деген. Анан бисмиллахи аввалаху ва ахираху айтып койсоңуз, сиз менен канча жеген болсо, ошону кусу берет деген. Менин бир досум бар эле, Жаман. Өзү түбү марокканец, бирок Францияда туулган. Францияда чоңойгон араб. Чоң окуп калдык, ошо хадисти окуганыбыздан кийин. Бул 2003 жылы болгон окуяда айтат, бүгүн мындай дейт да, тамак жеп отуруп азырбыз. Бүгүн мен шайтанды бир кустурайын дейт. Шайтанды бир кустурайын. Жок да, андай болбойт. Сен атайлап эгерде бисмиллахны таштабасаң, ал куспайт ал дейт. Сен билбей, пайгамбарыбыз айткан ушул. Ким бисмиллахны башынан унутуп калса, тамак жегенден алдын. Анда ортосунда эстегенде бисмиллахи аввалаху ахираху деп койсун, канча жеген болсо шайтан кусат деп атпайбы? А бул атай ушу бүгүн кустурайын деп атат. Атайлап таштайын деп атат да. Тамашачынга айтса, андай болбойт да. Эми кокса тамакты жеп бүткөнгө чейин эске келбей койду. Астагфируллах. Курсак ачкан экен, барды ушу тамак дегенде бисмиллахны унутуп, ортосунда деле эсте жок, башында деле эсте жок. Эми эмне кылсын десе, анда хотя бы Ихлас сүрөсүн окуп койсун аягында. Кандай дейт? Ихлас сүрөсүн окуп койсун. Абу Нуайм. Ихлас сүрөсүн көп окуп жүргөн кишиге периштелер көп түшүп, анын жаназасын окушат. Эртеге жаназабыз учур болот турган. Туган жаназа буйрганда бул чоң бакыт. Мусулман экенбиз, алхамдулилла дейли да. Бири-бирибизди жууп, кепиндеп, жаназабызды окуп, сый урмат менен ахирет сапарына тапшырып атабыз. Кандай дедиңер? Иттин өлүгүндөй алып барып сүдүрөп таштап ыргытып берсе, ал жууп буубайлы. Кара. Ошондо дагы бизде гусул бар. Ошондо дагы алхамдулилла кепин бар. Уяттуу жерлерди жашырып. Ошондо дагы акыркы жаназа бар. Акыркы дуа бар. Коштошуу дуа бар. Катар-катар турат. Андан кийин алхамдулилла алып барып көтөрүп алып барат. Алдынан эч ким баспайт. Аркадан сыйлап басат. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам кандай бизге дин алып келген. Бир жол бир өлүк өтүп баратса, пайгамбарыбыз ордунан тура калды да. Сахабалар жанында айтышты: "Я Расулулла, бул капырдын өлүгү, яхуди, жөөттүн өлүгү." Дегенде пайгамбарыбыз айтты: "Адам эмес бекен dedi." Кара. Өлүккө ордунан турду, сый урмат менен. Өлүккө болгондо да мусулмандын өлүгү эмес, кимдин өлүгү? Туруп кимдиги? Капырдыкы. Алардын сахабалардын айтуусунда эми капыр го эми. Пайгамбарыбыз аларга эмне таалим берди? Кара, адамды сый урматташ керек, даже өлгөндөн кийин туруп. Мынандай биздин татынакай динибиз бар. Просто ошо динди үйрөнгөнгө билбейм эмнеге, албетте шайтан да тоскоолдук бере берет да. Шайтан билет, что дин менен жашаса бул бактылуу болуп кетет. Менин колума түшпөй калат. Мен менен чогуу тозокко барбай калат. Ошон үчүн анын толук азгыры кушугат. Эми мына окуп турбуз, Ихлас сүрөсү көп окуп жүргөн кишиге периштелер көп түшүп, анын жаназасын окушат дейт. Периштелер жаназасын окушат. Периштелер турганда намазга түшөт. Имам канча таква болсо, канча илимдүү болсо, жамаат канча ихластуу болсо, ошого жараша периштелер түшөт. Ошолорго жараша. Биз өзүбүз эле окуп эле турабыз. Алхамдулилла.
радиаллаху анху айтат, Жабраил алейхиссалам периште пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи ва саллям Табук деген жерде келип, Табук деген Мадинадан бир топ Иордания жакта Табук деген жер бар. Ошол жерге келип, о Мухаммад, Муавия бин Муавия Ал-Музанидин жаназасына күбө бол деп айтты. Кейін пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям чыкканда Жабраил периште 70 000 периште менен түштү. Кейін оң канатын тоонун үстүнө койгондо тоо басырылып кетти. Жана жерге сол канатын койгондо жер басырылып кетти. Мекке менен Медина көрүнүп калды. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям, Жабраил алейхиссалам жана периштелер ага жаназа намазын окушту. Муавия бин Муавияга. Кейін анын жаназасын окуп бүтүшкөндөн кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям, о Жабраил, Муавия разияллаху анху бул даражага эмненин себебинен жетти деп сураганда, Жабраил периште ал кул хуаллаху ахадты туруп да, улоого минип да, басып баратып да окуганын себебинен деп жооп берди. Ошентип болду. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Мединадан Табук деген жакка газатка кеткен эле да. Иштеним ошол жакка барган. Бир Табук деген бир топ эле узак. Иорданиянын чегарасына жакын. Биз өткөнбүз бир жолу, канчанчы жыл экен, көп болуп калды. 2005. 20 жыл мурда. Ошол Табукта турганда Жабраил периште келип отур. Муавия бин Муавия разияллаху анхунун жаназасына туруңуз депчи. Жабраил периште айтып отур, кара. Пайгамбарыбыз турду, мени чыгып. Анан ошол жерде эки канаты менен эки чапканда эле болду. Меккеден Медина Меккеге көрүнүп калды. Түп-түз пайгамбарыбызга. Жаназаны окуган 70 000 периште менен түштү дейт. Баары чогуу окуду, анан эми пайгамбарыбыз дагы эми сурады да. Бул эмне себебинен түштү экен? Кандай амалы өзгөчө Аллага жактан кайсы иши бар болду экен деп сурады. Жабраил периште жооп берип атат. Кандай эле дейт? Ихлас сүрөсүн окуйт эле дейт. Турса, улоого минсе, басса, кайерде болсо Ихлас сүрөсүн окуп жүрө берет экен. Ушунун берекесинен, касиетинен Алла Таала Жабраил периштени өзүн баш кылып 70 000 периштени чогуу жиберип окуат. Аллах Аллах. Караңчы кандай ихластуу. Буга ихлас эле керек да, ихлас эле. Калыс Алланын ыраазычылыгы үчүн. Эгерде ушул амалдарды аткара турган болсок, алхамдулилlah, Алла Таала пайгамбарыбыздын доорунда Алла азыр да калды ошол. Кудурети жетет, периштелерди жиберген. Бул кайсы китепте? Байхакиде, Ибн Сунниде, Ибн Касирде. Ибн Касир тафсирде ушул окуя жазылган. Ушул окуя жазылган. Жөнөкөй китептер эмес мына. Ар бир фарыз намазынан кийин ихласты 10 жолу окуганын фазилети дейт. Биз шашып эле иштер, дүйнөдө эле ар нерсени алаксып эле жүрөбүз да. Болбосо мына ошончо пайгамбарыбыз айтканда, ал-хайру касир ва калилун амилу. Жакшылык өтө эле көп, просто амал кылуучулар аз деген. Бизде ошо шайтан эң жаманы башка жака алаксып жүрөт да сразу. Ана ишиң бар эле, эстесең, ой, калып кетти, ана тияк берип эле учурдагы зикирлерди таштатып коет да. Ошо намаз салам алейкум деп бүткөндөн кийин пайгамбарыбыздын өтө көп зикирлери бар. Сразу эшикти алып чыгат дагы, телефонун аштырат, башка жака кетирет, эптеп, септеп бизди жолдон уруп салат да. Биз кичине зикир кылсак болот эле, Куран окусак, дуа кылсак болот эле, бир топ иштер бар эле. Жабир разияллаху анху риваят кылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям, ким 3 нерсени иман менен биргеликте алып келсе, ал бейиштин кайсы эшигинен кирүүнү кааласа кирет. Жана хурул айндан канчаны кааласа баш кошот. Биринчиси, ким өлтүрүүчүсүн кечирсе дейт. Экинчиси, карызын жашыруун берсе. Үчүнчүсү, ар бир фарыз намазынан кийин кул хуаллаху ахадты 10 жолу окуп жүрсө деп. Абу Бакр Сыддык разияллаху анху, о Аллахтын элчиси, алардын бирөөсүн эле кылсачы деди. Азыр үчөөнүн бирөөсүн. Деп сураганда пайгамбарыбыз айтты, бирөөсүн кылса деле болот деп жооп берди. Абу Я'л.
Өлтүрүүчүсү кечирсе деген Кудай сактасын, туугандардан бирөө өлтүрүп койду да. Бирөө өлтүрүп койду. Азыркы учурларда машина менен сүзүп алган учурлар болуп калат. Тияк бияк болуп калат. Шарият боюнча атайлап өлтүргөн ал дагы өлөт. Жаңылыштан катан менен өлтүргөн 100 конун төлөйт. Эми шариаттын өкүмү. А бирок өлтүрүүчүсүн ушуну кечирген болсо, мынакей Алла субхана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, бейиштин 8 эшиги бар. Канча эшиги бар экен? 8 эшиги бар. Кайсынысынан кааласа кирет, хорул айнынан канча кааласа ошону менен баш кошот. Экинчиси, карызын жашыруун берсе деген. Ар кимге мен мынага берип атам эмес, карызын акырын жашыруун деп берет. Баарды мактанып кыйла аласың. Үчүнчүсү, мына ар бир фарыз намаздан кийин кул хуаллаху ахадты 10 жолу окуп берсе. Абу Бакр Сыдык разыяллаху анху сурап атат, "Я Расулалла, үчөөнү тең кылган жок, чүн бирөөсүн кылса деле боло берет?" Боло берет деди. Бирөөсүн кылса эле, Кудай кааласа, азыркы иштер. Ибн Абидин деген ат менен белгилүү болгон Аллама Шейх Мухаммад Амин рахматулла алейх өзүнүн жазмаларында айткан. Анас радыяллаху анху маруф хадистен риваят кылат. Ким кул хуаллаху ахадты 100 000 жолу окуса, ал өзүнүн жанын Алла Тааладан сатып алды. Жана Алла Тааланын тарабынан асмандарда жана жерде бир жарчы мындай дейт. Кабардар болгула, пананча пенде Алла Тааланын бошотулган кулу. Анда кимдин акысы болсо, ал аны Алла Тааладан алып алсын деп жар салат. Аллама Ибн Абидин бул хадисти айткандан кийин бул санды 100 000 деген санды адам бүткүл өмүрүндө толтуруп бүтсө болот деген. Албетте калыс ниет менен окуу керек. Ибн Абидин деп бизде Ханафи мазхабта мынакей көп алымдарыбыз билет. Биздеги фатва ошол Хашет Ибн Абидин деп коет. Раддул Мухтар деп, Дурул Мухтар деп китептер бар. Ошо киши машаалла мына жазмаларына ошо риваятты келтирген экен. 100 000 жолу окуп койсоңуз, акырын окуп жүрө бериш керек экен, санап коюш керек экен. Так, бүгүн 1000 окуп койдуңуз. Анын да бир күндөрү дагы акырын бош убактарда Ихлас сүрөнү окуп жүрө берсеңиз, 100 000ге жеткирип коюш керек. Болду, эми аны секрет кылып коюп коюң дагы. Болду, ар кимге мактанып айта бербей. Болду, аны жакшынакай коюп коюң. Кудай кааласа мынанардан угуп турасыз. Ага кандай болот экен дейт? Өзүнүн жанын Алла Тааладан сатып алгандай болот экен. Экинчисин айтып атат, Алла Таала тарабынан асмандарда да жерде да ушундай бир жарчы салат экен. Угуп алгыла, кабардар болгула. Пананча бенде сиздин атыңызды айтат. Алла Тааланын бошотулган кулу. Эмнеден? Бактысыздыктан, кабыр азабынан, дозоктун отунан бул бошотулган. Бул раб освобожденный деген сөз. Мынандай жаман нерселерден бошотулган кул бул. Макулбу? Анда дейт, кимдин акысы болсо, ошону Алла Тааладан алып алсын деп жар салат экен да. Периштелер. 100 000ге окуп коюш керек. Албетте буну ушун айтып атат, бир өмүрдө окуса болот экен, жана ихлас коштосун. Уқба ибн Амр радыяллаху анху мага пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ар бир фарыз намаздан кийин муаввазатты, мындайча айтканда Ихлас, Фалак, Нас сүрөлөрүн окууга буйрук берди деп айткан Абу Дауд. Ар бир фарыз намаздан кийин Ихлас, Фалак, Нас. Фарыз намаз дегенди угуп туруңуз. Мына биздеги фарыз деп сүннөт намазлары дагы чогулуп бүткөндөн кийин толугу менен бүтөт. Эгерде пешимдин сүннөттөрүн окубай койсоңуз, жолку фарызын эле окусаңыз, ошол пешимдин фарызы толук эмесирээк болуп калат. Сүннөт фарызды толуктоочу болуп эсептелет. Ошон үчүн пешим 4 сүннөт, 4 фарыз, 2 сүннөт, ушул толугу менен, мына эми толугу менен пешим намаз болду дагы, ошодон кийин окуп коесуз. Эгерде мейли фарыз намаздын өзүнөн кийин деле окусаңыздар проблема жок. Бирок биздеги адатты алып келген, бизде Ханафи мазхабта толук бүтүргөндөн кийин. Ихлас, Фалак, Нас. Айша радыяллаху анха энебиз риваят кылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ким жума намазынан кийин Ихлас, Фалак, Нас сүрөлөрүн
7 жолудан окуса, Алла Таала аны кийинки жумага чейин жаман нерселерден сактайт деп айткан. Ибн Суннийдин риваятында. Жума күнү унутпайды да. Жума намаз окуп бүттүңүзбү? 7 жолу Ихласты окуйсуз, 7 жолу Фалакты окуйсуз, 7 жолу Насты окуйсуз. Аузуну бир жолу айтасыз, бисмиллахны бир жолу айтасыз, калганын жөн эле окуй бересиз. Түшүндүңүзбү? Кийинки жумага чейин жаман нерселерден, кырсык, кайгы, бардык нерседен Алла Таала сактайт. Ибн Суннийдин риваяты. Ихлас, Фалак, Нас сүрөлөрүн эртең менен жана кечинде окуп жүрүү бардык жаман нерселерден сактайт. Абдулла ибн Хабиб риваят кылат радиаллаху анху, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мага эртең менен жана кечинде Ихлас, Фалак, Нас сүрөлөрүн ар бирин 3 жолудан окугун, ал сенин бардык нерселериңе жетиштүү болот деп айткан. Тирмизи, Абу Дауд, Насаи. Зерикпеңиз, эртең менен 3 окуп коюңуз. Ихласты окуп коюңуз. Ар бирин 3 жолудан. Ихласты 3 жолу окуп коесуз, эртең менен багымда. Фалакты 3 жолу окуп коесуз, Насты бир окуп коесуз. Баягында айткандай эле, ар бирине бисмилла окусаңыз деле болот. Бирок башынан аузу менен бир бисмилла менен чекеден окуп койсоңуз да өтө берет. Түшүндүңүзбү? Кечинде уктаарда Ихлас, Фалак, Нас сүрөлөрүн окуп жүрүүдө коргонуу жана сактоого. Айша радиаллаху анха энебиз пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ар түнү төшөккө жатаарда 2 алаканын жайып, бириктирип, Ихлас, Фалак, Нас сүрөлөрүн окуп, түп деп ага дем салып, андан соң башы, жүзү, денесинин алдындагы, арт жагындагы колу жеткен жерлерин бардыгын алакандары менен сыйпап чыгат эле. Жана муну 3 жолу кайталачу деп риваят кылат Тирмизи жана Абу Дауд. Айшенебиз пайгамбарыбыздын кечки үй бүлөлүү жатаарда амалдарын бардыгын көрүп турат эле, үммөткө передеп атат. Демек бул да сүннөт экен да. Кандай кылат экен? Жатаарда колуңузду ачасыз, алаканыңызды бириктиресиз, Ихласты окуйсуз, Фалакты окуйсуз, Насты окуйсуз. Анан түкүрүү менен үйлөнүн ортосу. Некене? Деген ал үйлө. Эми түкүргөн адепсиздик болуп калат эми. Түкүрүү деген түшүнөбүз баарыбыз. Ошонун экөөнүн ортосу түф деген сөз да. Макулбу? Бул үйлөө дагы эмес, түкүрүү дагы эмес да. Ушундай деп айттым. Түф деп мухаддисиндер шарттап берген. Анан кийин ушул жерде биринчи бетиңизге сыйпайсыз. Ушунун берекелери, нурларын, анан башыңызга, кулак, колуңуз каерге жетсе, бардыгын. Макулбу? Көкүрөк, жүрөк, боор, бөйрөк, табарсык, сан, бел, жамбаш, тизе, пут, колуңуз кайсы денеңизге жете атабы? Жок. Дагы окуйсуз. Ихлас, Фалак, Нас 3 жолу. Кетти. Дагы Ихлас, Фалак, Нас 3 жолу. Дейсиз. Түптү? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзү ооруп калганда, өзүнө өзү ушундай катуу ооруп калганда Айшени өз дем салган. Ушу сүрөлөрдү окуп. Бирок өзүнүн колуна эмес, пайгамбарыбыздын колуна. Ушуну окуйт эле, пайгамбарыбыздын колуначы. Анан пайгамбарыбыздын колу менен пайгамбарыбыздын өзүн сүртөт эле. Анан айтат эле, эми пайгамбарыбыздын колундагы береке бөлөк да, менин колума да мындай эле кылсаңыз болот. Бирок пайгамбарыбыздын өзүнүн колу менен өзүн сүртөт. Бирок окуган Айшени өзү окуйт. Катуу ооруп калган учурда да. Ошон үчүн иша оорубайлы. Бирок арада эми мындай жаман айтпай жакшы жок, ден соолук менен оору, жамандык менен жакшы жарышып жүрөт экен, ооруп калат экенбиз, жакындарыбыз ооруп калат экен. Ушу менен дем салыш керек. Ихлас менен дем салыш керек. Кадимкидей колуңузду тутуп деп, башына бардыгын алхамдулилlah сылап, дем салса, сүртүп дем салыш керек. Бүт дүйнө жүзүндөгү махлуктар Алла Тааладан ушул 3 сүрө менен пана тилегенде пана тилей алышпайт. Дүйнө жүзүндөгү махлуктар, асман болсун, арш болсун, макулбу? Жер болсун, периште болсун, жин болсун, инсан болсун, ким гана махлук болбосун,
Ушу 3 сүрө менен Ихлас, Фалак, Насқа пана тилегендей бир да башка сөз менен, башка дем менен, дагы бир бана неси болуп кетсин, буга жетпейт. Ушу менен. Ушундай касиеттүү сүрөлөр. Абдулла ибн Унайс радиаллаху анху риваят кылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам берекелүү колун анын көкүрөгүнө коюп оку деген. Ал эмнени окуйм дегенде пайгамбарыбыз айтты: "Кул хуаллаху ахадты аягына чейин оку" деп айткан. Андан кийин ага "Кул ауду бираббил фалакты" аягына чейин оку деп айтты. Андан соң "Кул ауду бираббин насти" аягына чейин оку деген. Андан соң ага ушинтип паана тилеп жүргөн. Паана тилөөчүлөр бул сүрөлөр менен паана тилегендей башка нерселер менен паана тилей алышпайт деп айткан. Насаи, Ибн Мардуя, Баззар. Ихлас сүрөсүнүн башында Алла Тааланы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга кул айткын деп буйрук кылуу. Бул Алла Тааланын дааваты, чакырыгы экендигини билдирип жатат. Алла Таала пенделерин таухидке, Алла Тааланын жалгыз экендигине, шериги жоктугуна, бардыгынын ага муктаж экендигин чакырып жатат. Ошондой эле Алла Таала Кур'ан-ы Каримде пенделердин кээде тынчтык жайы бейишке даават берет, кимди кааласа хидаят берип түз жолго салат. Мынакей туугандар, азыр атайын машалла кичине эме кылып бердик, Ихлас сүрөсү боюнча. Демек ушу менен паана тилеш керек. Эгер кичине коркунуч көрдүн жанынан өтүп баратсаңыз, же өлүк көрсөңүз, же бир аварияларды көрүп калсаңыз, же болбосо дагы бир түшүңүздөн чочуп калсаңыз, же болбосо аркаңыздан бирөө ээрчигендей боло берип үйдө жалгыз калсаңыз, Ихлас, Фалак, Нас эсте болобу? Буну дайыма айтып жүрсөк, бизге бул кандай десек, адатка айланат. Адаттан кийин сыпатка айланат. Түшүнүктүбү? Ошон үчүн адам баласы буну дайыма айтып жүрсөк, бул адатка айланып калат да, алчы. Адаттагандан кийин алхамдулилlah анан сыпатка айланат. Ошон үчүн иншалла биз булардын бардыгын аракет кылайлы. Савабул муаввазатайн. Кул аузу бираббил фалак менен кул аузу бираббин настын саваптары. Уқба ибн Амир радиаллаху анху айтат: "Мен пайгамбарыбызга айттым: "Я Расулаллах, мага Худ сүрөсүнөн же Юсуф сүрөсүнөн бир аят окуп бериңизчи" деп. Пайгамбарыбыз айтты: "Я Уқба ибн Амир, иннака лан тaqra сурatan ahabba ila Allah wa la ablagha indahu min an taqra qul a'udhu birabbil falaq." Бул айтат да, мага Худ сүрөсүнөн, Юсуф сүрөсү, булар узун сүрөлөр да, ушундан бир аят окуп бербейсизби дегенде айтат: "Фалак сүрөсүн окуй бер." Алла Таалага Фалак сүрөдөн өткөн сүйкүмдүү, Фалак сүрөдөн дагы даражасы жогору сүрө жок деп коюлат. Мынаны кара. "Вала аблаг индахум мана. Фан истатa'та ан ла тафута фи ссала фаф'ал." Намазыңда ушул колунан чыгып кетпесе, ушуну окугун депчи. Демек намазда да алхамдулилlah окуп жүрөбүз. Алхамдулилlah, Алла Таала чексиз шүгүрлөр болсун. Ошон үчүн иншалла мына азыркы Ихлас, Фалак, Насты бекем окуп жүрөбүз. Бул жалпыга учурда иншалла бир эстегенде бир жарыялап коелу. Эсиңиздерде болсо керек. Фатиха сүрөсү, Каусар сүрөсү, Ихлас сүрөсү, Фалак, Нас сүрөсү, 5 сүрө. Биз көбүнчө ушуну элибиздин көп ушуну окуйт экенбиз да дайымачы. Ошон үчүн алхамдулилlah 5 сүрөнүн тафсири деп китеп жазып койгонбуз. Жөн эле котормосу эмес, бул жерде сүрөлөрдүн тафсири. Азыр мен силерге Ихлас сүрөнүн фазилетин окуп бердим го, ушу сүрөдөн, китептен окуп бердим. Ал окуңуздар өзүңүздөр да. Бул жерде Фатиха сүрөсү 100 бет. 7 аяттан турат, 100 бет тафсири бар. Шашылбай. Фалак, Настыкындагы бардык немеси. Мурда сабактарды өткөнбүз. Бирок ошолорду биз кичине тияк-бияктарын кыскартып туруп, мүмкүн болчу сиздердин көп узартып жүрбөй, өтө кыскартып жүрбөй, нормалдаштырып туруп, алхамдулилlah берип койгонбуз да. Себеп ошону окуган сайын, эмнени окуп атканыбызды түшүнсөк, башка руханият, башка рахат. Алла менен болгон сүйлөшүү башка, арыз муунду айтуу башка, эмнени айтып атасыз, түшүнүп окуй турган болсок, кайка жетебиз. Бирок ошого биз аракет кылышыбыз керек туугандар.
Абуабу зикр. Мына ушуга чейин Кур'ан-ы Каримди окуунун 3-4 сабак өттү окшойт. Кур'андын фазилеттери, Кур'андын маанилүү, андан кийин машалла Фатиха сүрөсүнөн, Бакара сүрөсүнөн баштап аягына чейин. Алла Таала амал кылышка товфик берсин. Эми иншалла бүгүн зикирдин баптары боюнча савабу зикруллах таала алал итлaq. Алла Таала Кур'анда фадкуруни адкуркум. Силер мени эстеп жүргүлө, мен да силерди эстеп турам дейт. Силер мени эстеп тургула, Алланы эстеген Алла бизди эстейт. Биз эстебесек деле Алла бизди эстейт. Алла унутуудан таза. Просто Алла Тааланы биз эстесек, Алла ыраазычылыгы менен эстейт. Райымы менен эстейт. Хидаяты менен эстейт. Колдоосу менен эстейт. Биз Алла Тааланы эстөө, Алла Таалага баш ийүү менен. Алла Таалага баш ийүү менен Алла Тааланы эстейбиз. Кур'анда Алла Таала көп жерде айткан. Алладина ядкуруна Аллах қияма ва қууда ва ала жунубихим. Акылдууларды айткан. Ким акылдуу? Ким Алланы эстесе? Алар кимдер мынакей? Алланы эстесе, отуруп дагы эстешет, туруп дагы эстешет, жамбаштап жатып дагы эстешет. Алланы зикир кылат. Эң оңой зикир мынакей, жана эң абзел зикир ла илаха иллаллах. Афдалу зикр ла илаха иллаллах. Пайгамбарыбыз айткан. Зикирлер аябай көп турганда. Ошонун эң абзели ла илаха иллаллах. Зикир кылып атканда ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах деп зикир кылынбайт. Ла илаха иллаллах деп эле зикир кылынат. А пайгамбарыбызга Мухаммадур Расулуллах келгенде ага салават айтылынат. Саллаллаху алейхи ва саллям депчи. Зикирлердин эң абзели ла илаха иллаллах. Инна фи халқи самавати вал ард ва ихтилафи лейли ван нахар ла аятин ли улил албаб. Шек күмөнсүз жер менен асмандын жаралуусунда, түн менен күндүн алмашуусунда акыл ээлери үчүн белгилер бар. Бирөө ойлонсо, кичине ошо асмандын жаралуусун ойлонсо, жердин жаралуусун ойлонсо, жаратуучу тууралуу ой жүргүзбөш керек. Эч ким Алла Таалага жетиши мүмкүн эмес. Анын кудурети чексиз ал. Биздин акылыбыз өтө кичинекей, чектелген. Ошон үчүн пайгамбарыбыз тыюу салган. Риваяттарда келет, силер Алла тууралуу ойлонбогула, Алланы жаратып койгон тууралуу ой жүргүзгүлө. Өзүң тууралуу жаралганың боюнча ой жүргүз. Мен бир тамчы суу эме. Бул тырмактар каяктан чыгып атат? Бул чачты мен алдым эле бүгүн. Кайра эле каяктан? Ичинде бул теринин түбүндө рулон чач барбы? Чачтын түбүндө бир нерсе барбы? Кайра чыгарып эле турган. Бул каяктан чыгып атат? Мен кандай иштеп атат? Бир тамчы суудан Алла ушундай татынакай көздү кандай берди? Бул кирпиктерди ким тизди? Каштарды эмне жерге коюп койду? Мурун кандай, тиштер кандай? Баштын түзүлүшү, жүрөктүкү адам мына махлук боюнча ойлой турган болсо, Алла Таалам чакырганда ва фи анфусикум афала тубсирун. Силер ошо ойлонбой эткенсиңерде өзүңөр тууралуу. Өзүңөрдүн жаныңарды карабайсыңар. Эмне көзүңөргө көрүнбөй атабы? Алланын кудуретинин белгилери ачык айкын, эбегейсиз, эсеби жок кой. Осы бир тамчы суудан мына ушундай кереметтүү инсанды ким жаратат? Ошондой эле жер тууралуу, асман тууралуу, асмандагы галактика, бул жылдыздар канча деген, бул керемет го бул жакы. Планеталар эмне дегенде? Ай, күн эле эмне турат? Ушуларды Алла Таала айтып атат, шек күмөнсүз жер менен асмандын жаралуусунда, күн менен түндүн алмашуусунда. Мына түн менен жарыкты айтып коебуз. Ады түн. Ким башыбызга алып келет ушуну? Бир канча убакыттан кийин кайра муну кетирет, кайра алып келет. Эмне деген? Ушуга ой жүргүзгөндөрү айтып атат. Акылы барларга белгилер бар. Аллах кимсе? Алладина ядкуруна Аллах қияма ва қууда ва ала джунубихим ва ятафаккаруна фи халқи самавати вал ард раббана ма халақта хаза батила субханака фақина адабан нар. Алар кимдер экен? Акыл ээлери. Алланы эстегендер. Алла Тааланы эстегендер. Кантип? Кыяман. Туруп Алла Тааланы эстеп. Экинчиси кууд. Отуруп Алла Тааланы эстеп.
Үчүнчүсү ва ала жунубихим жамбартып жатып алып. Жана ой жүргүзүшөт жер менен асманды. Ой жүргүзүп анан айтат: "Я Алла, сен ушуну бекер пайдасыз жараткан жоксуң. Ушунча чоң асманды Алла максатсыз жараткан жок. Айды максатсыз жараткан жок, күндү максатсыз жараткан жок, түндү максатсыз жараткан жок, тоолорду максатсыз жараткан жок, океандарды максатсыз жараткан жок, жердеги кендерди максатсыз жараткан жок, жердеги жандыктарды максатсыз жараткан жок. Жараткан Алла Таала. Ма халакта хада батилан. Буну бекер, максатсыз, пайдасыз жараткан жоксуң. Раббана факина адабаннар. Бизди дозок отунан сакта. Бу дүйнөдө жашап өтүп кете берсек. Тияка барганда мен дозокко түшүп калбайм. Суранычым ушул: я Алла, дозок отунан сакта. Андайларды Алла Куранда айтканда, Али Имран сүресинин акыркы аяттарында. Алладина аману ва татмаинну кулубухум бидикрилlah, ала бидикриллахи татмаиннул кулуб. Алланын зикирин караңыз, кандай улуу экен. Иман келтирип, алардын жүрөктөрү Алланын зикири менен бейпилдеген. Ала кабардар дейт. Эсиңерде болсун, жүрөктөр Алланын зикири менен бейпилденет. Жүрөктөр Алланын зикири менен, Алланы эстөө менен гана бейпилдик алат. Рахаттануусу жыргалы, жүрөктүн рахаты, жүрөктүн бейпили Алланын зикиринде гана. Башка жерде жок тугат. Жөн эле өзүңдү өзүң алдабак, кичине арак ичип алып өзүңдү успокоить этейин, же бильярд ойноп, же теннис ойноп, же балыкка барып отура берип. Ал жөнү временно эле өзүң алдап атасың. Алланын зикирин кыл, эч жака барбай, тыйын кетирбей эле, кыйналбай эле, отуруп эле иштин баары бүтөт. Алла айтат: "Ала bizikrillahi tatma'innul qulub." Эми араб грамматикасында bizikrillahi деп мынаны жар мажрур деп коет да, алдына келип калганда хасар деп коет. Ал гана деген маанини берет да. Ошон үчүн Алла Таала Куранда айтып атат: "Жүрөктүн бейпилдиги Алланын зикиринде гана, башка жакта эмес" деген сөз. Алла конкретно айтып атат, башка жакта эмес. Алланын зикиринде. وَذَاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَذَاكِرَاتٍ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Ahzab сүрөсүндө бактылуу мусулман эркектердин, бактылуу мусулман аялдардын 10 сыпатын айтат. Эң акыркысында ошо зикирди айткан. Алланы көп эстеген эркектер, Алланы көп эстеген аялдар, Алланы көп зикир кылган эркектер, Алланы көп зикир кылган аялдар деп Алла Таала көп деген сөзү бар да. Ага чейин андай сөзү жок. Садака бергендер деп эле келип атат. Орозо кармагандар, бирок көп деген жери жок. Макулбу? Зикирге келгенде Алла Таала айтат: Алланы көп зикир кылган эркектер, Алланы көп зикир кылган аялдар. Акыркысын айтып анан Алла Таала айтат: ошолорго Алла даярдап койгон. Эмнени десе, кечиримдүүлүктү, Алла Тааланын кечиримдүүлүгү жана улуу соопту даярдап койгон. Алла кайсы өзү улуу зат, улуу сооп деп айтканды бир да периште, бир дагы пайгамбар аны чечмелеп бере албайт. Анын чегин, санын эч ким айта албайт. Алладан башка буну эч ким билбейт. Ажран азима. Алла айтып атат, жөн эле ажыр сооп эмес, азима, улуу деп. Кимге? Алланы көп эстеген эркектерге, Алланы көп эстеген аял. Кембагал дагы, бай дагы Алланы көп зикир кыла алат. Ошон үчүн байларды деген алымдар айтышат: бул жумшак дивандын үстүндө жатып алып зикир кылсам болобу? Боло берет. Канча деген адамдар бар. Жумшак дивандын үстүндө жатып алып зикир кылып, улуу даражаларга чыгып кетет. Дайыма зикир кылгандар бейишке күлүп кирет. Спокойно кирбейт экен да алар. Күлгөн бойдон кирип кетет. Дайыма зикир кылгандар. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. Ahzab suresi. Ey imandılar, Allah'ını көп zikir kılgıla deyip tanıtıyor. Karançı. Allah'ını көп zikir kılgıla. Zikir kılgangaçı darat da şart emez da. Namaz okuğanga darat gerek yok. Zikirge darat gereği de yok.
Даарат болсо нур үстүнө нур. Бирок дааратсыз кылсаң дагы өтө берет да. Гусулсуз намаз болбойт. Бирок гусулсуз зикир боло берет. Кыбланы карабасак намаз болбойт. Бирок кыбланы карабасаң зикир боло берет. Мечитке келбей турган болсоң жамаатка. Бул сүннөтү муаккада да. Жамаат менен намазга болсо жамаат да керек да. Имам керек. Зикирге жамаат имамдын кереги жок. Кете берет да болчу. Зекет только байларга да, зикир баарына да, караң. Барлык учурларда bunun токтоосу жок да. Айызы келип калган учурда деле, нифасы келип калган учурда деле, кусу болуп калган учурда деле макул зикир токтобойт. Мындай зикир. Ошончо Алла Таала айтып атат экен. Эй имандуулар, Алланы көп зикир кылгыла, жана аны эртели кеч арулап тургула. Арулап тургула дегени Алла бардык айыптан таза, бардык кемчиликтен таза, бардык жетишпестиктен таза, арулуулугунун чеги жок. Махлукка окшош эмес. Арулап тургула. Ал силерге жана анын периштелери салават айтат дейт. Алла субханаху ва таала демек райым кылат. Периштелердин салаваты силерге кечирим сурайт. Эмне үчүн? Силерди караңгылыктардан нурга чыгарыш үчүн дейт. Жана Алла Таала момундарга райымдуу дейт. Алла Тааланын салаваты алымдар айтышат, караңгылыктан жарыкка чыгаруусу. Жакшы түшүнүп алыңыз. Куранда Алла салават айтат деп айтат да. Алла салават айтат. Алла канча салават айтат экен деп ойлодуңуз? Алла Тааланын салават айтканы Куранда мынал жерде Ахзаб сүрөсүндө өзү айтып атат. Некени ихрач минад дулумат илан нур. Демек, Алла субханаху ва тааланы зикир көп кылсаңыз, Алла Таалам сизди, мени караңгылыктан нурга чыгарат. Ушул Алланын салаваты. Канчалык болсо ошончолук чыгарат. Алла Таалам товфик берсин. Мындай нурлуу амалдарды кылайлы туугандар. Вадкуруллаха катиран лааллакум туфлихун. Алланы көп эстегиле мүмкүн ийгиликке жетерсиңер дейт. Зикир боюнча кийинки сабакта Кудай кааласа ар зикирлердин фазилетин айтып беребиз. Ага иншалла карап туруп, ручка тетрадь алып алыш керек да. Жөн башыңызга эле келип кетип береби. Ошентип эле сабакты бүтүрүп коюп эле. Бул жакта мисалда толтура зикирлердин фазилеттери бар да. Кайсыны канча жолу айтканда, кандай айтканда, каерде айтканда, Кудай кааласа иншалла кем да. Алла амал кылышка товфик берсин да. Туурабы? Баарыбыз. Убакыт барбы? Бирөө телефону чыңгырайтып эле бир нерсе болду. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Өтө жакшы экен. Кошунам орус чочко багат. Эгер алар өтүп кетсе, батага же кабырга барса болобу көмүшкөнгө? Бул өткөн жок белең мурда сурамай. Окугамдылар, Күйөөм башка адамга кредит алып берди. Биздин үй бүлөбүзгө арам болбойбу? Арам болот. Башка бирөөнүн кажетин бүтүрөм деп өзүнүн дүйнө ахиретин талкалаган болобу? Ал бирөө арамга себепчи болбойбу сиз? Ассаламу алейкум устаз. Китайский бир жей турган нерсе бар. Ошол нерсени байкем экөөбүз жеп атканбыз. Анан ал менден сурап калды, бул халал элеби деп. Мен ооба деп, анан 5 мүнөттөн кийин же билбейм канча билбейм деп койду. Устаз, ал абдан ачуу нерсе эле, анан ал халал экендигин дагы билбейм. Устаз, эгерде ал харам нерсе болуп калса, мен ошондо өтө чоң күнөө иш кылып койдумбу устаз? Эми эмне кылам? Эми билбегенде анан эмне үчүн билем дейсиң? Билбейм. Жеп алып анан кийин эми билбейт экенмин деп болбойт. Караңыздар, өзгөчө эт маселесинде, эт аралашкан маселелерде, туган биринчи арамдык турат да. Адалдыкка далил турганга чейин. Башка нерселерде адалдык арамдыктын далилине турганга чейин. Мына нерселерде кичине этият болушубуз керек да. Эми азыр өтүп кетиптир, эмне кылат элеңер? Истигфар, тооба кылгыла, орозо кармап койгула.
Менин атам, апам ажырашып кетишкен. 5 жашымда. Азыр жашым 28-де. Мен апам менен кеткен. Азыр атам менен сүйлөшүп турам. 50 сотик жери бар. Ошону мага берем дейт. Алсам болобу жерин? Атамдын өзү берип жатат. Болот. Атаңыз да. Баары мисалы өзү бербесе деле Кудай сактасын го, сиздин акыңыз бар. Эгерде өтүп кетсе ата, мурастан сиздин үлүшүңүз бар ал. Эгерде машалла мындай берем деп аткан болсо, алыңыз. Боюнда бар аялга талак берсе өтөбү? Өтөт. Айызы учурунда дагы, боюнда бар учурунда дагы талак берсе өтөт. Ошон үчүн талак менен тамашалашпаш керек. Талак деген сөздү вообще унутуш керек да. Өтө эле жетсе, ошондо да гана кеңешке салыш керек. Бир дамыналар менен бир кеңешип келейинчи. Не дээр экен, кандай кылайын депчи. Исламда эки аялга тең кара дейилет. Жана түндөрүнү да тең бөлүш дейилет. А бирок биринин жашы 25тен өткөндө, биология тили менен айтканда, климакс келип калса, түндөр кандай бөлүштүрүлөт? Жообуңузду күтөм, рахмат. Жок, кандай болсо дагы түн тең бөлүнөт да. Сөзсүз ал жердеги төрө маселеси эмес. Анын акысы бар. Кандай акчанын акысы бар, дененин акысы бар, напсинин акысы бар, көздүн акысы бар деген. Бардык нерсенин өзүнүн акысы бар. А мисалы ол адам төрөбөй калды, значит ага түндү бербей эле коюп, төрөй турганга түн бере бериш керекпи? Андай эмес. Бардыгын мисалы адилеттүү. Динибизде укмуш кереметтүү эрежелерди берген. Адилеттүү караганга биринчи негизи адилеттүү караган. Ассаламу алейкум. Мен Москвада иштеп акча жыйнадым. Иншалла ошол акчага мал алайын дедим эле. Көп мал алсам элдин көзү тиет деген корку болуп атат. Элдин көзү тийбеш үчүн ал досум багып бер деп алып берди. Бажам багып бер деп алып берди десем күнөөгө батпаймынбы? Элдин көзү тийбеш үчүн эмне кылсам болот? Негизи көз тийүү жаман да. Ошого кеңешиңиз керек. Сиздерден жакшы жооп күтөм иншалла. Жалган эле болуп калат, эчтеке эмес. Бай болгон исламда эчтеке эмес. Бай болуңуз, 10 заводуңуз бар. Проблема жок турган. Жалган сүйлөгөндүн кереги бар, аныкы бунуку деп. Сиздики болсо өзүңүздүкү эле деп айтыңыз. Ооба меники. Мейли мисалы карап туруп, аялыңызга, балаңызга, байкеңизге ошого машалла берип койгон чакта оформить эткөн болсо өзүңүзгө проблема жок. Бирок бул меники деп мисалы. Азыркында мал алып туруп элдин көзү тиет, бул менин бажамдыкы десеңиз, мен байкемдики десеңиз, жалганга түшүп калып атпайбы? Эчтеке эмес. Сиз азына деген көз аз көбүн карабайт. Жакын узагын карабайт, көз бар го. Просто көздү маша алла деген сөз менен айтыш керек да. Ким көзү болсо дагы, кимдин көзү тийгенге коркунуч болсо дагы маша алла. Не деп коюш керек экен? Маша алла. Айтсаңыз uzun süresinde oyun. Maşallah da oyun. Bir saatten beri söylüyorum. Maşallah. La havle ve la kuvvete illa billah. Uş göz jara. Tuğanınız üy saldı, balağınız üy saldı. Денсаулыгы жакшы, ийгиликке жетти. Машалла деп коюңуз. Сиздин көзүңүз да балаңызга да өтүшү мүмкүн. Түшүндүңүзбү? Сөз бирөөгө эле эмес, балаңызга да өтүшү мүмкүн. Ошон үчүн машалла деген сөздү тилибизге көндүрүшүбүз керек. Бирөөнүн жакшы машинеси алдык, машалла деп коюң. Эми сиздин көзүңүздүн жаманы менен бир жака учурап калбасын да, Мусулман жакшы каалайт да. Турмушка чыкканыма 4 жыл болду, бирок 4 жылдан бери тынч жашоо жок. Кайнэжем жашообузга аралаша берет, жолдошум мага болушса, катыңдын кулусун дейт. Эмне кылсак болот? Эң оңой жолу тилди тартыш керек. Тең эле байлай коюш керек. Дастарканды жая бериш керек. Өзүнө өзү өкүнөт. Акыры барып жаралганына пушайман. Андайлардын дарысы ушундай. Тең элсең дагы ылый көчүп күшөйт. Намаз окуп жатканда алдынан мышык өтүп кетсе, жана жай намаздын үстүнө туруп алса, намаз бузулабы? Бузулбайт намаз. Мышык өтүп кетсе, туруп алат, эчтеке, бузулбайт намаз. Устаз, мен оронгонмун, бирок менин оронгонум үчүн мага туугандарым башкача мамиле кылат. Мен түндөсү өтө эле катуу ыйлайм. Устаз, сизден кандай кеңешиңиз бар? Сабыр кылыңыз. Сабыр кылып коюңуз. Эчтеке эмес. Шылдыңдаганын өзүн
кесепетин алат ал. Ким шылдыңды айта турган болсо, ким ар кандай сөз айта турган болсо, сабыр кылып койгонго. Ар бир сөзгө жооп берүүгө милдеттүү эмеспиз. Бир. Экинчиси, ар бир сөзгө ошонун жообун бергенге да милдеттүү эмеспиз. Ясалунaka анил ахилла. Кул хия мавақит линнас вал хадж. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан кафирлар келип сурашат эле, мына ай бар го, эмне үчүн ичке болуп калат? Анан кээде 1-2 күндөн кийин толук болуп калат, дагы толук болуп калат 14 күндө. Кайран ич керек кетет. Эмне үчүн деп ушуну сурашкан да. Алла Таала айтат, анын не кыласынын ичке жоон чоң толгону. Силерге анан көрүп ошодон пайдасын айтып берейин. Бул ажылык жана учур сааттарды билиш үчүн. Рамазан качан келет, ажылык качан келет, зекет качан берилет, кандай кылат, мына нерселер пайдалуу. Айтарым, бирөө суроо берсе, сөз ошол суроонун жообу эмес, андан ага пайдалуураак жообун берип коюш шарият көрсөткөн да. Мен дворник болуп иштейм Казанда. Двордо жүрүп акча таап алам. Ошол акчаны эмне кылсам болот? Көп сума болуп калса, айтыш керек. Жарыя салыш керек. Көбүрөөк акча таап алсаң, бирөөнүн аманаты да. Эгерде 20 сом, 30 сом, 100 сом түшүп калса, эми ким жоготту деп аяктан табасың. Аны садака кылып бересиз. Аны садака кылып бересиз. Мен 2 балам бар. Ажырашканыма 5 жыл болду. Бир жигит менен сүйлөшөм. Ал 6-чы аял алып ажырашкан жигит. Мага мамилеси баары жакшы, бирок ойлоном. 6 аял эмнеге кетти? Мен да адашып каламбы деп коркуп жатам. Кантип жигитти кандай экенин билсем болот. Ата-энеңиз менен кеңешиңиз, карап көрүңүз. Şimdi 6 аял getirse o bir nesesi bolsa gerek değil. Ya. Emi misal töröbödü. Misal. Ушундай учурлар болуп калган, эми балалуу болуп калайын. Будан балалуу болуп отум, тигиден балалуу болуп отум, аны кетирип, мисалы карап, багып туруп мисалы. Анан жөндөн эле мындай алтын кетирген мындай нормальный билбейм да. Акын эси жайында болсо андай болбош керек, э? Хотя бы 1-2 болушу мүмкүн эми. Тили узун, баш ийбейт, ана мына деп. 6 тең, жок. Өзүндө бир нерсе бар буда. Мен ажырашкан. Бир жигит алам деп жүрөт. Алгыча нике окутуп алса болобу? Анан алганда дагы нике окуса болобу? 2 жолу окуса кандай болот? Жок. Алгыча нике окутуп алса болобу? Жок. Уже нике окуткандан кийин алып койду да. Нике деген уже болду. Ал алды деген сөз. Ана мындай да. Туугандар, никенин бир мааниси ашкере кылуу. Ол жашыруу нике болбойт бизде. Пананчанын баласы менен пананчанын кызы баш кошту деген жарыя болот. Жаман күмөнгө батпаш керек. Ана мына никеси барбы же жокпу деп. Бирөө башка адамды дагы жаман күмөнгө салбай турган болуш керек да. Жарыя да. Жашыруу нике болбойт. Менин кызым кекештенип сүйлөп жатат. Сиз окуп бере аласызбы? Алдын ала рахмат. Алла Таала шифасын берсин, өзүңүз окуңуз. Фатиха сүрөнү көбүрөөк окуп, суга дем салып. Алла Таала шифасын берсин. Квартира ремонт кылдырып жаттык эле. Дуа берип коюңузчу. Алла Таала машалла жеңил берсин. Берекелүү кылсын. Үйүңүздөрдө намаз болсун, амин. Мен бир күнү соц тармактардан видео көрдүм эле. Ал жерде гыйбатты эч кандай амалдар менен кечирсе болбойт деп, жана ал таразадан күнөө болуп турат деди. Ошол туурабы? Жок, гыйбатты кечирсе болот. Гыйбат күнөө, туура, зынадан катуу күнөө. Бирок бунун кечирилүүсүнө 4 шарт бар. 4 шартты аткарсаңыз, гыйбат кечирилет. Биринчиси, кимди гыйбат кылсаңыз, ошодон кечирим сураңыз. Сизге оор болсо дагы, башка болсо дагы, биринчи шарт ошо. Экинчиси, ушу гыйбат кылганыңыз үчүн бышайман болуңуз. Үчүнчүсү, учурда гыйбатты таштаң дагы. Төртүнчүсү, келечекте кайра кайталабайм деп Аллага убада бериң. Ушу менен иншалла кечирим.
Ата енем Россияда, бир туугандарым менде, аларга Аллахтын астында мен жооп беремби? Албетте кичинелер болсо жооп бересиз. Ала куллукум раин. Пайгамбарыбыз айткан, кол алдындагы адамдардын баарына жоопкер. Ала куллукум раин. Пайгамбарыбыздын хадиси бар. Ва куллукум мас'улун ан раияти. Ар бириңер жоопкерсиңер кол алдыңардагыларга. Мен кайненем менен 19 жыл жашадым. Баласыны мажбурлап талак бердиртип, ажыратып салды. Анан кайненем менен жолдошум умрага барып келди. Ошол ибадаты өтөбү, жараткан кабыл кылабы? 3 балам бар. Балдарымды менден алып койду. Алла. Эми ортоңордо кандай болду мен мамилени билбейм да. Кимден кетти, эмне болду? Умра иншалла ихлас менен барган болсо Алла таала иншалла кабыл кылат. Эгерде Кудай сактасын сизге зулумдук кылган болсо кыямат күнү ага жообун тартат. Аза? Болду. Азандан кийин коматка чейин убакыт барбы жокпу? Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Men жумушта суперклей менен иштейм. Ал колго жабышса оңой чыкпайт. Эгерде толук чыгара албай калсам, дарат алып намаз окуй берсем болот. Суперклей биринчи ошондой болгондон кийин сиз колгап кийип аласызбы? Этияттаңыз да. Чармашкандан чыкпай турган болсо, заранее ошого даярдыгын көрүңүз да. Ошон үчүн мына клей-плейлерден себептен бул намаздагы фарыз бардык түккө жетиш керек да, өтүш керек. Кайда түк чыккан болот. Кичинекей жери калып калса бүтпөй калат.
Дааватка каршы чыккан жана жолукка каршы чыккан аялдарга насаат айтып коесузбу? Жок, андай болбош керек. Мусулман адам өзгөчө аялдар жолукка каршы чыкпаш керек. Алла Тааланын фарзы бул. Чачты жашыруу, кулак, моюн бардык алхамдулилlah пайгамбарыбыз алып келген диндин өтө маанилүү бул. Жолук аял затынын намызы бул. Уяттуулугу, сыймыгы, ибадаты, даражасы. Анан ошого каршы чыкса анда кандай болуп анат? Даават деген кандай? Бардык пайгамбарлардын жакшылыкка чакырган иши болуп атса. Мусулман бири-бирин жакшылыкка чакырса, анан ошого каршы болсо, Кудай экөө тең Кудайдын буйругу. Буга каршы чыгуу Кудай сактасын. Жакшы болуп барат. Эгерде бирөө билип билбей неме кылган болсо, тооба кылсын да. Устаз, чет элге кыздардан турган топ болуп окууга кетсе болобу? Медреседеги устазаларыбыз топ-топ болуп Түркияда окуп келишкен экен. Саудияда принцесса Нура аялдарга гана арналган университети бар. Ал жака эркек кишилер кирбейт. Барып окуса болот го, болот. Ошол жерде караңыз, ошо барганга чейин махрам менен барыш керек да. Мен Турцияда да окуу жайлары бар, Саудияда да окуу жайлары бар, кыз балдардыкы эркектер менен аралашпай окуу жайлар бар. Бирок ошол жака атаңыз жеткирип келсин, агаңыз жеткирип келсин, тайкеңиз жеткирип келсин, балаңыз чоң болсо, жөн дайыны бул бизде Ханафи мазхабтачы. Ханафи мазхабты угуп алыңыз. Сапар 3 күн. Андан аркысы мисалы ошо 3 күндүкү азыр болжолдоп туруп 90 километр, 120 километр, акыркы муфтияттын фатвасы 120 километр. Ошодон ары махрамсыз барганга жакшы эмес да. Тыюу. Махрам болуш керек да. Ошого чейин махрамсыз бара берсе болот. Турцияга канча километр ал? Амин. Алла Таалам баарыбызга амал кылышка товфик берсин. Субханакаллахумма бихамдик нашхаду ан ла илаха илля анта настагфирука ва натубу илейк. Жаратканым баарыбыз ошол илимге амал кылышка товфик берген жана амал кыла турган илимдерди Аллахым өзү насип кылган. Илимибизди көбөйткөн, тозок элинен сактаган. Рахмат.